100 000 сом алып бербей койгон Ошто уюшкан кылмыштуу топтун мүчөсү кармалды. Ошто жай тургундан алдоо жолу менен 100 000 сом акча алып кайтарып бербей качып кеткен жаран кармалды. Бул тууралуу бүгүн 10 мартта ИИМдин басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка караганда өткөн жылдын күз айында Ноокат шаарынын тургуну өзүнө чала тааныш адамга 100 000 сом акча каражатын берген. Ал кийинчерээк аталган тургундун ишенимине кирип, дагы 5 000 сом алып, андан соң качып кеткен. Аталган кылмышка шектелип, Ноокат районунун аймагынан Ош шаарынын 38 жаштагы тургуну кармалды. ИИМдин маалыматына караганда, ал мурда 3 жолу соттолгон жана Ички иштер министрлигинин ыкчам каттоосунда уюшкан кылмыштуу топтун мүчөсү катары турат. Бул факты кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталып, жазык кодексинин 204 беренеси менен сотко чейинки өндүрүш башталган. Азыркы учурда иликтөө жүрүп жатат. Райымбек Матраимовдун жүрөгүнө операция жасалат. Коррупцияга жана кылмыштуу кирешилерди адалдаштырууга байланыштуу айып тагылган Райымбек Матраимовдун жүрөгүнө инвазивдүү операция жасалат. Бул тууралуу Бикарт клиникасынын коомчулук менен байланыш бөлүмүнүн башчысы Елена Баялинова Азаттык радиосуна билдирди. Матраимов биздин клиникага кан басымы жогорулап, айрым кан айлануучу органдарынын иши бузулган абалда алып келинген. Учурда ага операциянын алдындагы атайын кароо жүргүзүлүп жатат. Анын жүрөгүнүн кан тамырларына скальпелсиз инвазивдүү операция жасалат. Елена Баялинованын айтуусунда, учурда дарыгерлер Матраимовдун бөйрөгүнө да кароо жүргүзүшүүдө. Бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимов 20 февралда 2 айга камалган. Кийинчерээк ал ден соолугу начарлап, Бишкектеги Бикарт жекеменчик ооруканасына жаткырылганы кабарланган. Мамлекеттик бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары 18 февралда УКМКга сурак бергенден кийин 2 жолу кармалган. Ага кылмыштуу кирешилерди адалдаштырууга байланыштуу айып тагылган. Бишкектин 1-май райондук соту 11 февралда Райымбек Матраимовду коррупция беренеси менен күнөөлүү деп таап, 260 000 сом айып пул чегерген. Ал бажыда коррупциялык схема түзгөнүн мойнуна алып, буга чейин бюджетке 2 миллиард сом төккөн. Матраимовго карата соттун чечими жаранды коомдун наразычылыгын жаратып, 14 февралда Бишкекте аны камакка алууну талап кылган акция өткөн. УКМК 15 февралда Райымбек Матраимовдун чет мамлекеттерде кымбат баалуу кыймылсыз мүлкү бар экени аныкталса, тергөө иштери улантылаарын маалымдаган. Жергиликтүүлөрдүн сүйүктүү майрамы эч бир дубанда белгиленбеген Илейлектеги жумуртка уруш майрамы өттү. Илейлек районунун Кайрагач айылында жылына бир жолу март айында жумуртка уруш майрамы белгиленет. Бул тууралуу айылдын тургуну Шахавиддин Жабаров Супер KG порталына айтып берди. Айтымында, бул майрам аялдардын майрамы 8 март күнүнө карата уюштурулат. Салтанат жергиликтүү жашоочулардын эң сүйүктүү майрамы жана ага катышкандардын жаш курагы чектелбейт. 8 мартта жумуртка уруш майрамы өттү. Мен бул майрамды абдан жакшы көрөм. Анткени эс тарткандан бери ушул майрамга катышкам. Азыркы тапта 40 жаштамын. Биз бул майрамда жумурткаларды ар түрдүү түскө боёп, аларды уруштурабыз. 2 адам 2 жумуртка алып, аларды уруштурушат. Эгер жумуртка сынбаса, ал жеңүүчү аталат. Сынган жумуртканын ээси утулган болот. Ошондой эле кадимки жумурткалар сатылып, жумуртка базар болот, деди Жабаров. Белгилей кетчү жагдай, окурмандын айтымында, бул майрам Кыргыз өлкөсүндө Илейлектен башка дуандарында белгиленбейт. Давай, şu yerge bu mu? Bana var. Hazır. Hazır yine ben diyemem. Şaşırtma ettirsen. Ket diyemem. Böyle kıpırtıyor bak ya. Şimdi hazır. Oo, bak şu var. Her bir de bu pakırda ne? Mana yok, vaktim yok.